ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында «Сак бол» программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында «Сак бол» программасы өз эфирин баштайт. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз жаш баланын күтүмү тууралуу сүйлөшөбүз. Анын терисине кантип кам көрүш керек, алгачкы жолу жуунтуу, деги эле ага кандай, ымыркайга кантип кам көрүү тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга педиатр Майрам Серкебаеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач ошол анын тазалыгы боюнча кеп куралы деп турабыз. Ошо ымыркай алгачкы учурда биринчи жолу качан жуунтса болот жана кандай болуш керек? Абдан актуалдуу теманы тандаптырсыңар. Биринчиден, эгер ушул күнү ымыркайлуу болуп жаткан ата энелер болсо, бешик болсо, бек болсун деп куттуктамакмын. Дени сак болсун, өмүрү узун болсун жана бактылуу балалыкта жашасын. Бул темада биринчи кайсы учурда киринтүү жөнүндө айтсак, биринчи баланы эмне кылат? Төрөтканадан кийин чыккандан кийин биринчи эле күнү киринткенге болбойт. Бала бир аз адаптация өтүш керек. Үйгө келгенден кийин сөзсүз түрдө педиатрдын көзөмөлүнөн текшерип, себеби азыркы клиникалык протокол боюнча бала 3 күнүн ичинде чыгып калып атпайбы? Төрөтканадан. Ошондон кийин 3 күн ичинде дарыгер, педиатр дарыгери, медайымы келип текшерип кетиш керек. Ошондо баардык көйгөйүн көрүп, киндигин карап, денесинин кандай абалда экенин, саргычтары жокпу же кандайдыр бир проблемалары жокпу, ошолордун баарын карап, анан жакшынакай кеңештерин айтат. Биринчи баланы биз сунуштаганда эмне кылабыз? 1-2 күндө эле киринткенге деле болбойт. Жумасына бир 3 жолу күн алыс кылып киринсе жакшы болот. Себеби суу бул негизи гигиеналык талап болот. Эгерде бир көйгөйлөр болсо, же болбосо өтө эле ысык болобу, же териде бир көйгөйлөр пайда болсо, проблемалар пайда болсо, анда сууга киринткиле, же болбосо ар кандай майларды колдонгула деп сунуштайт. Бул болсо дененин биринчиден баягы көндүмдөрү денени таза болушу, себеби гигиеналык процедура болуп атпайбы? Тазаланат, дене дем алат. Ошондой эле ашыкча бир кирлер болсо кетип калат. Ал эми дайыны жок эле баягы жумшак бир эмелер болот, сүрткүчтөр менен, же болбосо катуу сүрткүчтөр, же болбосо самындап жуугандын кереги жок. Себеби денеде, наристенин денесинде өзүнүн бир майлары болот. Алар ар кандай нерседен кургап кетүүдөн сактап турат, бирок дайыны жок, киринтүүгө болбойт. Киринткенде биринчиден үйдүн шартында ваннаны даярдап алыш керек, сууну даярдап алыш керек. Суу кайнатылган, муздаган, температурасы 36-37 градус болуш керек да. Дененин табы менен 37 градус болсо жакшы болот да. Себеби биз баланын наристей, ымыркай жаңы төрөлгөн баланын температуранын деңгээли, денесинин табы 36,5дан 37,5га чейин бул нормалдуу болот. Ошо денесиндей температурадагы сууга киринтишибиз керек. Ошондой эле ылайыктуу ванна болуш керек. Баланы салганда ыңгайлуу болупчу. Ошондой эле киринтип жаткан бөлмөдө ыңгайлуу болуш керек. Баягы терезелери жабылган, өтө баягы шамал кирбеген, же болбосо ашыкча кишилердин деле кереги жок. Себеби бала эмне болот? Чечингенде температурасы түшүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан баардык баягы кийимдерин даярдап алып, алардын баягы жумшак болуш керек,
жакшы баягы денесине ылайыктуу болгон материалдардан жасалган жалаяктар менен даярдап туруш керек, жылуу кылып. Андан кийин баланы түшүргөндө эмне кылабыз? Буттарын акырын түшүрүп, баягы көндүрүп, анан өйдө жуунуп, эң аягында башын жууп, анан таза чүпүрөккө полотенцесине нымдап, сүртпөй, катуу жышыбай, акырын нымдап кургатып, андан кийин анан таза кийимдерин кийинтүү керек. Балага баягы кургактагандан кийин сөзсүз түрдө өсүмдүк майынан же болбосо атайлап наристелер үчүн даярдалган өзүнчө майлар, кремдер болот. Ошолорду сүйкөш керек да, себеби алар гипоаллергендик болуш керек. Аллергияны чыгарбагандай, денени кургатып жибербегендей, ашыкча жыттары жок болгон бала үчүн даярдалган майларды колдонуш керек да. Аларга кайсы жерлерин сүртөбүз? Баягы бырыш бүртүкчөлөрү болот, бырыштар кулагынын арттын, мойнун, колтугун, тизесинин алдын, баягы чыканактын алдын, баардыгын баягы бырыш жерге түшкөн жерлердин баарын акырындап сүртүшүбүз керек. Ошондой эле бул жерде эң негизги талап киндиктин таза болушуна да кам көрүү керек. Киндик биринчи түшпөстөн келет эмеспи? Аны эч кандай спирт кошулмасы бар суюктуктар менен же болбосо ар кандай спирт курамында болгон суюктуктар менен тазалоого болбойт. Жөн гана кайнатылган жылуу суу менен эле тазалап коюу керек. Анан кургак кармоо керек да. Эгерде киндиктин тегерегинде бир кызыл нерселер пайда болсо, же болбосо шишик пайда болсо, же болбосо кандын чыгышы, же болбосо бир ириңдердин чыгышы, же бир сасык жыт болуп калат, ошолор чыккандарын байкалса, сөзсүз түрдө дарыгерге кезигиш керек. Бул хирург көрүп, эмне болгонун баарын айтат. Себеби бул эгер таза эмес кармалып калса, амфолит деп коет. Киндиктин бир сезгенүү оорусун пайда кылат. Ошондуктан бул жагында таза деңгээлде кармап туруш керек. Демек, аны жуунтуп аткан сууга жуундуруучу каражаттар, эч кандай сүрүүчү бир атайын балдар үчүн болсо дагы алгачкы учурда булардын кереги жок. Булардын кереги жок, себеби өтө эле самындап, же болбосо ар кандай баягы гелдерди коят, шампундарды коет. Булардын негизи кереги жок. Себеби бул ванна кандай болот? Биринчиден баланы тазартат, ошондой экинчиден жеңилдетет да, анан уктоосуна да жакшы шарттар түзөт да, бала жеңилдеп калып жакшы уктайт. Ал эми эгерде денесинде бир исиркектер пайда болсо, же болбосо бир кызыл аллергиялык болсо, бул дарыгердин сунушу менен гана кошумчалар кошулат. Кээ бир учурда атайын чөп чарды же туз, марганцовка деген сыяктууларды атайлап мындай алмаштырып салып аткан учурлар кездешет да. Бул кереги жок нерселер. Азыркы учурда марганцовканын тундурмасы колдонулбайт, себеби алардын кристаллдары денеге, назик денеге тийип, баягы күйгүзүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул колдонулбайт. Жөн гана баягы 37 градустагы 37,5 температурасындагы кайнатылган жана муздатылган температурадагы суу менен эле жууш керек. Ал эми баягы ар кандай чөптөр бул да аллергиясын козгоп жибериши мүмкүн. А эгер баягы ар кандай бир проблемалар көгдө пайда болуп калса гана ар кандай аллергиясын сурап, бул чөптөргө аллергиясы жокпу деп, бул дарыгер гана өзү баланы көргөндөн кийин сунаштайт. Ал эми эксперимент кылаганга болбойт. Демек, алгачкы учурда ошол бир жумада 3 жолу деп айтып атасыз, күн алыстан жуундуруп туруш керек. Анан бул канча убакытта бул график өзгөрүш керек? Бул график чоңойгон сайын уже өзгөрө баштайт. Ошондой эле аба ырайына баягы өтө ысыкта тез жуунтуп туруш керек баланы. Ал эми кыш күндөрү болсо, суук күндөрү болсо, тез жуунтуунун деле кажети жок. Эгерде баягы бала кир болуп калбаса, же баягы кусуп жиберет, же болбосо бир нерсеси кир болуп калат. Ал эми гигиеналык процедуралар
баягы бала чичип коет, сийип коет, ошол убактарда сөзсүз түрдө колдонуп туруш керек. Ал эми кээде бала ооруп калат эмеспи, ал убакта киринткенге болбойт, жөн эле гигиеналык процедураларды жүргүзөт. Ошондой эле дененин баягы колтукту, моюндарды баягы нымдалган баягы чүпүрөк менен гана акырын нымдап туруп анан кайра кургатып коюш керек. Ушул жердерде айтарым да, азыркы убакта нымдалган салфеткалар, бир жолу колдонуучу салфеткалар көп болуп атпайбы? Баягы жүз арчы деп коебузбу же кол арчы дейбизби? Негизинен азыркы учурда ушуну абдан көп колдонгондон кийин аллергиялык оорулар пайда болуп атат, аллергиялык дерматиттер пайда болуп атат. Баягы баланы баягы шарт өзгөрдү, шарт жакшырган сайын технологиянын баягы азыркы учурда баягы бир жолу колдонулчу жалаяктар, памперс деп коебуз, баягы порошоктор бар, кир жуучу, ушулорду тез колдонгондо аларда аллергиялык баягы өзүнүн терс жагын да көрсөтөт да. Ошондуктан ар бирин рационалдуу, орду менен, ыңгайы менен жана керектүү учурда гана колдонуш керек да. Ал эми улам эле баягы нымдуу чүпүрөктөр менен эле баягы даярдыгы бар, ичинде баягы ар кандай жыттары бар, ароматизатор деп коюп атпайбы? Бул чөптүн, мунун жыты менен депчи. Эгер аны сүйкөй баягы арчый берсе, пеленочный деп коет да, жалаяктын дерматити деп коюп атабыз. Себеби баягы памперстин орду менен эле баягы аллергиялык баягы жабыркоолор болуп атат да, ал жерлери кызарып кетет. Кээ бир учурда эгер күндө эле колдонуп, бир эч кандай каражат баягы колдонбосо, башка алдын алуучу же болбосо врачтын көзөмөлүнө барып көрсөтпөсө, алар эмне болуп кетет, кургап кетип атат да, анан бир жаракаларды пайда кылат. Элестеткиле, аяка сийдик түшүп калганда абдан ачыштырат, балада чыргоолоо пайда болот, температура болушу мүмкүн. Ошондой эле баланын табитинин төмөндөп кетиши мүмкүн. Себеби эмне болот? Баардык жанакы алды жагы кызарып, ачышып ооруп атса, бала каяктан тамак жейт, каяктан баягы көңүлү ачылат. Ошондуктан сөзсүз түрдө памперсти да алдын карап жүрүш керек. Эми памперс дегенде азыркы учурда абдан эле эртеден кечке памперсте да жүрүп атышпайбы? Ушу памперс жөнүндө да айтып кетейин дедим эле. Памперс бул бир жолу колдонуучу каражат. Бул апаларга абдан жардамчы болуп атат да, себеби улам жалаяк жуушпайт, аны кургатып качан болот деп күтүп отурбайт да. Өзгөчө бул жалаяк бир жолу колдонуучу памперс жалаягы кайсы убакта ыңгайлуу. Жолго жүрсөңөр, же болбосо баягы сейилдөөдө сыртка чыкса, же болбосо бейтапканага келгенде баягы көрүнгөнгө ошондо ыңгайлуу. Ал эми эртеден кечке памперсте жүрүү бул да дененин дем алуусун төмөндөтүп коет да, ар кандай ооруларды пайда кылат. Себеби дене дайыма дем алып туруш керек. 1-2 саатта бир алмаштырып туруш керек. Ошондой эле баягы толуп кетсе памперс, же болбосо бир нерсе баягы бала чичип коет, ошол убактарда алмаштырып туруш керек. Ортолорунда эгер үйдө болсо балага пахтадан жасалган шымдарды кийгизип, баланы да бир аз кичине баягы абадагы ванна деп коебуз да, воздушная ванна депчи, абадагы ваннаны да алып туруш керек. Ошондо эмне кылат? Дене дем алат. Ошондой эле жакшы чыңыр болуп өсүшүнө да жакшы шарт түзөт. Ошондуктан эртеден кечке памперсти колдонбогула деп сунуштамакмын. Жана нымдуу салфеткалар боюнча да айтып жатпайсызбы? Бул демек улам жана жалаяк булгаган сайын алмаштырып атканда дайыма сүртсө болбойт дегенди айтып атасыз. Демек суу менен жууш керек. Суу менен эле эми азыркы убактарда ар бир үйдө суу бар го, же болбосо эгерде өзүнчө суу болсо, аларды даярдап койсо болот да. Бир жардамчылар болобу, же өзүнчө даярдап койсо, аны эмне кылат? Ыңгайлуу баягы илегендерин алып келип, акырын жууп тазалап алса, эң баягы гигиеналык процедура суу менен жууга болот да. Себеби суу менен эмне кылат? Таптаза болуп калат. Эч кандай баягы жыттар, анын составында, курамында болгон ар кандай бир нерселер, заттар жок болот да. Бала таза болуп, жакшынакай кызарбай, жакшынакай чоңоет.
Демек, ошо жана бир жолу колдонуучу жалайакка дагы көбүрөөк токтолуп кеттиңиз. Узак убакыт колдонсо болбойт, жана тез-тезден алмаштырыш керек, жана бул муктаж учурда гана колдонуш керек деп. Туура. Анан ошо жалаяктар тандап атканда эмнеге көңүл буруш керек, мындай атайын кеңештер барбы? Негизи жалаяк памперс бир жолу колдонуучу памперстерди колдонгондо, тандоодо бул баягы анын сапаты, ошондой эле кайсы размери, баягы баланын жаш курагына тандалып гана салыш керек да. Өтө кичинекей болуп калса эмне кылат? Кысып салат. Өтө чоң болуп калса эмне, баягы сейдиги өтүп кетет, же болбосо балага комфортту түзбөй калат. Ошондой эле баягы өндүрүшчүлөрдүн сапаттуу өндүрүшчүлөрдөн гана алыш керек да. Ал эми сапатсыз, арзан, өтө эле баягы эптеп жасап коюшат го сатыш үчүн элечи. Эми аларды эми колдонбоого сунуштамакмын. Ошондой эле баягы жыттары жок болуш керек. Ашыкча жыт да. Бул да баланын эгер бир аллергияга жакын бир нерселери болсо, ал жытты да, жыттаганда эмне болот? Бала ар кандай аллергияга чалдыгып калат. Ошондуктан бул жагын караш керек. Анан ата-энелер баягы памперс менен эртеден кечке коюп койгондо эмне болот? Мен дайыма айтам, мүшөктөрдү сүйрөп жүргөндөй эле болот балачы. Бала деген эмне кылыш керек? Кыймылдаш керек, бала менен сүйлөшүш керек, балага ар кандай нерселерди айтып бериш керек, жүздөрүн күлүп, бала менен сүйлөшүп, жакшынакай мамиледе болсо бала эмне болот? Бала жакшынакай комфортту чоңое баштайт. Ал эми азыркы учурда эмне болот? Бала кичинекей болгондо да эмне кылат? Бала ыйлап калса, бул нормалдуу көрүнүш. Бала эмне болгондо ыйлайт? Алды суу болуп калганда ыйлайт, тийип койгондо же бир бырыштар түшүп калып дискомфорт болгондо ыйлайт, же болбосо бир нерсеси ооруп жатса ыйлайт, же болбосо ачка болгондо ыйлайт. Ал эми эртеден кечке эле баягы телефонду ыйласа эле телефонду маңдайына кое койгон бул туура эмес. Себеби бул балага ашыкча стресс, баланын аң сезиминин нейрондук жагынан өнүгүшүнө өтө эле тез таасир тийгизет. Анан бала бул эмне болот? Жанагы наркотик сыяктуу эле ушул планшет, соткалардан аябай баягы эме болуп калат да, зависимость болупчу. Ошондойлорду эле ансыз баягы сооронбой калат да. Ошондуктан азыркы көпчүлүк ата-энелерди көрөсүң, же болбосо баягы сейилдөөдө, же болбосо транспортто жүрүп калсаң эмне, бала ыйлай калса эле маңдайына баягы телефонун көрсөтө калат. Бала баягы конфет жегендей болуп эле токтоп калат да, аны карап калат. Бул көздүн да көрүшүнө, психологиялык жактан да жабыркоо болуп атат. Ошондой эле бул абдан кечең сүйлөгөнгө, кулактын начар угушуна да бир чоң себептердин бири деп ойлойм да. Себеби бала менен эмне кылыш керек? Бала өсүп өнүгүп туруш үчүн аны менен көбүрөөк сүйлөшүш керек. Ага ар нерселерди көрсөтүш керек. Баягы майда моторика деп атпайбызбы? Массаж жасаш керек, колдорун кармаш керек, буттарын таза абага алып чыгуу, негизи эле айлана чөйрө менен да тааныштыруу, сүйлөшүү, китептерди окуп бериш керек, ырдап бериш керек. Мен ата-энелерге айтам, илгери бизге бешик ыры деп ырдайт го, ошол сыяктуу эле ырдагыла. Силердин баягы үнүңөр чыгат, көп ыр жаттайсыңар, баягы аң сезимиңерди өзүңөр да өнүктүрөсүңөр, бала менен сүйлөшкүлө дейт. Анан кээ бирлер айтат, мен эртеден кечке бала менен жалгызмын, зеригемин дейт. Силер зерикпегиле дейм, бала менен сүйлөшө бергиле, балага ыр ырдап бергиле. Эмне кылып аткан кыймыл аракетиңердин баарын балага айта беришиң керек да. Бала ошол учурда өзүнө сиңирип, сезип, аны эмне кылат? Нейрондору көбөйө баштайт, өөрчүй баштайт. Ал эми эчтеген нерсе менен сүйлөшпөсө бала менен, балага күлүп жылмаюу бербесе эмне кылат? Баланын өсүү процесси токтоп калат. Анан эле чоңоюп калганда эмне кылат? Же болбосо мынтип айтышат, мунун тукумунда кеч сүйлөгөндөр бар болчу, же болбосо мунун азыр кеч сүйлөп атат деп эле мектеп алдында бала чоңоюп сүйлөйүн деп калган жакшы толук кандуу баягы 2,5-3 жашында, 2 жаштан 3 жашка чейин бир аз сүйлөп, баягы сүйлөмдөрдү бир аз кыска 2 сөздү бириктирип сүйлөй баштаганда эмне кылат?
ошондо проблема башталат. Же болбосо кээ бирлери бала бакчага бараарда башталат, же болбосо эмне кылат, бала бакчанын алдында мектепке барууда проблемалардын баары көйгөйлөр чыгат. Себеби ага чейин баягы иш менен алагдуу болот, башка проблемалар менен алагдуу болот. Балага толук кандуу баягы мамиледе жок болот да, анан проблемалар башталат. Андан чоң көйгөй бул балада башталат. Баласы сүйлөшүш керек, башка өзү менен тең болгон балдар менен баарлашыш керек. Эгер сүйлөй албаса эмне кылат? Балада да бир психологиялык проблема башталат. Ошондуктан ата-энелерге айтмакмын да, бул ар кандай сайттарда отургуча андан көрө китеп окугула, ырдагыла, бала менен баарлашкыла демекмин. Ошондо бала жакшынакай болуп чоңоет. Кээ бир убакта баланын көзүнчө баягы кыйкырык, чырычуу болгондордо баланын психологиясына терс таасирин тийгизет. Өзгөчө эненики, эненин оозунан жаман сөздөр чыкса, эне өтө баягы психологиялык жактан баягы заар, ачурканып сүйлөсө, бала эмне кылат? Азыр соматизированный оорулар көп болуп атпайбы? Кулак оорусу, көз оорусу, көргүм келбейт деп көздүн начарлашы болот, уккум келбей атат деп балада да оонун начарлашы болот, же болбосо ар кандай иммунитеттин да түшүшү болот. Бала тамак да жебей калат, уйкусу начарлайт. Ошондуктан эң негизгиси бул үйдөгү психологиялык комфортту түзүш керек. Эне болуу бул өтө чоң бир бакыт да, ошондой эле бир 27, 24, 7 плюс болгон бир жумуш болуп атпайбы? Бир чоң жумушка болуп атат. Ошо эне болом деген энелерге эне болууга да даяр болуп анан балалуу болушса абдан жакшы болмок да. Себеби эне болуу бул чоң бир профессия, бүтпөгөн профессия болот да. Баягы 1-чи курс, 2-чи курс деп бир 5 курсту бүтсө, окуучулар 12 жылдык окуу деп атпайбызбы? 12 жылдык болсо бул өмүр бою кирген биздин профессиябыз болот да. Ошондуктан урматтуу жаш ата-энелер, өзгөчө энелер эне болууга даяр болгула, аталар болсо ата болууга даяр болгула, мээрим төгүп жакшынакай чоңойткула демекмин. Ооба, чоң рахмат, өтө туура белгилеп өттүңүз. Чындап эле башынан баштап бул өнүгүүсү баланыкы туура кетсе, мисалы сиз айтып атпайсызбы, ымыркай кезинен эле баарын убагында жасап келсе, өзү убагы менен бала сүйлөйт, өзү менен тең туштар менен ойногонго даяр болот, ошондой эле бакчага, андан ары мектепке даяр болот. Булар ортодо кээ бир ата-энелер азыр сүйлөй элек болсо кантип сүйлөшөм, кийин чоңойгондо айтып берем деген сыяктуу кийинкиге калтыруу, бул аларды дагы кечиктирип, жана башка кошумча көйгөйлөрдү чакырып жатпайбы? Ошон үчүн баардын убагында сиз айткандай өнүгүү этаптары өзүнүн деле нормалары бар го. 1 жашында бала муну кылыш керек, 2 жашында бул сөздү айтыш керек. Ошолор менен карап, эгер туура келбей атса, демек дагы аракет кылып ага жеткизгенге, мындай убакытты текке коротуп албаганга көп ата-энелер мындай аракет кылып туруш керек. Ошондуктан убагында мед көзөмөлгө барып туруш керек да. 1 айында барып, 1 айга чейин врач менен мед айым барып атпайбы? Ал эми 1 айынан кийин өзүлөрү келип туруш керек, баягы керектүү специалисттерге көрүнүп туруш керек. Массаж десе массажын алып, витаминди бер десе витаминди берип, убагында уктатып, убагында баягы алдын алуучу эмдөөлөргө барып, алып, баарын кылып турса, анда баланын баягы кандай чоңоюп жатканын контролдосо болот. Ал эми эгерде бейтапканага барбаса, көзөмөлдөн өтпөсө, специалисттердин көзөмөлдөрүнөн өтпөсө, гемоглобиндин анализин тапшырбаса, же болбосо дарыгер айткан сунуштарды аткарылбаса, анда бул көзөмөлдөн чыгып калат да, бир ар кандай көйгөйлөр пайда болуш керек. Ошондуктан баары эң негизгиси бул эне болуу, гигиенаны сактоо, эмчекти 6 айга чейин нак эмчек эмизүү, 6 айдан баштап кошумча тамактуу, сапаттуу тамактарды берүү, ошондой эле физикалык көнүгүүлөрдү жасоо, табият менен баарлаштыруу, ошондой эле жакын маанайда
жашоо бул баланын келечегин баягы үйдү кургандай болуп, жакшы үйдү кургандай болуп калыптандырат. Биз жогоруда ошо өзгөчө баланын териси назик болот экенин, ага мындай өзгөчө камкордук керектигин айтып жатпайбызбы? Мисалы кошумча өтө күчтүү каражаттар менен колдонсо болбойт деген сыяктуу кеңештерчи. Балдарда көбүрөөк кайсыл мындай тери көйгөйлөрү чыгат, анан аларды убагында жок кылыш үчүн мындай эмне көңүл буруш керек ата-энелер? Негизи бул аллергиялык нерселер азыр баягы рекламадан аргандай баягы кремдерди көрөт, майздарды көрөт, анан сүйкөй башташат да. Бул көйгөй өзгөчө балдарда 6 айдан кийин башталат, же болбосо баягы эмчек сүтүн эмбеген балдарда баягы ар кандай сместерди берип коюп атат, кошумча баягы даярдалган сүттөрдү берет, ошондо башталат. 6 айдан кийин баягы тамак берүүдө, кошумча тамак берүүдө бир жакпаган аллергиясы курамында бир балада аллергиясы болгон бир тамак аштарда кирип калса, ошондо аллергия башталат да. Эң биринчисинде эксудативдик диатез дейт. Кийин болсо атопиялык дерматитке өтүп кетет. Ошондуктан баягы тамак ашына да чоң маани бериш керек. Ошондой эле кийимге, баягы баланын кийимдерин кандай самун менен жууп жатасың, же бир порошоктор менен жууп жатасыңбы, ошол жагынан да кандай самундарды колдонуп жатасың, ошол жагы абдан көп кездешет да. Кээ бирде болот баягы ата-энесинин бир аллергиялык өзлөрүнүн оорулары болот. Эгер ата-энеде болуп калса, бул балада да болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде кайсы баягы тамак ашка, дары дармекке ата-энесинин аллергиясы болсо, ал жагында абайлап бериш керек, колдонуш керек да. Ошондуктан аллергологиялык баягы анамнезинде сурайбыз да, кайсыга аллергияңар бар, кайсыга аллергияңар жок деп. Ошондуктан тез-тезден баягы көрүнгөндө баардык жагын кандай тамак берип атат, бул тамак ашка аллергия болгон жокпу, болбодубу деп өзүнчө бир китепчеге жазып, ошентип колдонсо, бул да алдын алуучу нерсе болот. Негизи ымыркайды өстүрүп жатканда көп ата-энелер кээде тескерисинче эмес, күчтүү реакция кылып, кичине өзгөрүү болсо эле өтө бир өзү кыжаатчылыкка түшүп, дүрбөлөңгө түшүп деп айтабыз го. Дарыгерлерге кайрылып, мындай тынчсызданып башташат да. Кээ бирөө тескерисинче бул мындай норма эле болуш керек, өзү эле өтүп кетет, анча кооптуу эмес белги дегендей кабыл алышат да. Ушул жерде ата-энелерге мындай кайсы белгилер баланы шашылыш бир адистерге көрсөтүш керек болгон белгилер экенин айтып өтсөңүз. Кандай өзгөрүүлөр же кандай бир кооптуу белгилер бар? Биринчиден бул температуранын 38,5 өйдө көтөрүлүшү, баланын алсырашы, табитинин түшүп кетиши, кусуу, денесинде ар кандай исиркектердин пайда болушу, ошондой эле эгер бала кичинекей болсо, салмактын кош-кошу. Бул өтө кооптуу нерселер. Ошондой эле ич агарын ооруларынын бир белгилери болгон ичинин өтүшү, кусушу, бул белгилер пайда болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу керек. Себеби бала өтө назик, өтө сезимтал болгондуктан ар биринин параметринин бир аз кичине эле бир процентинин баягы төмөндөп кетиши кооптуу болот бала үчүн. Мисалы бул өтө кооптуу, бул суунун организмдеги азайып кетиши. Себеби ар бир градус температурага бала сууну жогото баштайт. Ошондой эле эгер тамакты ичпей, суу ичпей, табити начар болсо да, бул өзүнүн салмагын жоготуп коет да. Салмагын жоготуу бул да температуранын түшүп кетишине, же болбосо ар кандай оорулардын баягы козгоочу оорулардын жабышына туш болот да. Ошондуктан иммундук системасында бул жалпылап иммундук системасын түшүрүп коет. Ошондуктан кооптуу белги бул биринчиден баланын температурасынын көтөрүлүшү, баланын алсырашы, кусушу, денесинде ар кандай исиркектердин пайда болушу, ич өтүү, ошондой эле баягы бала алсырап жатып калат. Баягы көпчүлүк биздин балабыз уктай эле берет деп сүйүнөт го. Бул да бир өтө кооптуу
көрүнүш болот. Ошондуктан же болбосо өзгөчө эле бир чыркырап ыйлап атса, тийгизбей атса, бул ичтин бир ички органдардын бир проблемасы болот. Ошондуктан ата энелер кээде баягы сезимтал болуп, ушундай пайда болуп калды деп чуркап турганы бул жакшы да. Жөн жата бергенден көрө, андан көрө мындай сезимтал болуп, тез жардамдай болуп реакция бергени бул жакшы. Себеби биз ата энелер келгенде момундай кооптуу белгилер болсо тез арада кел деп сунуштайбыз. Бала кичинекей умуркайлардын иммунитети алсыз болот экенин дайыма айтабыз. Анан кантип коргош керек? Иммунитетти коргоо бул баланын эненин ичиндегиден башталат да. Бул эненин туура тамактануусу, психоэмоционалдык абалы. Ошондой эле гинекологдун убагында көзөмөлдөн өтүп турушу. Себеби гинеколог эмне кылат? Фолий кычкылын жазып берет. Эгерде гемоглобин төмөн түшүп кетсе, баягы курамында темир болгон дары-дармектерди жазып, анын көтөрүлүшүн баягы күчөтөт. Себеби эгерде гемоглобин түшүп кетсе эмне болот? Иммундук системада түшөт. Ошондой эле кычкылтектин жетишсиздиги болот. Кычкылтектин жетишсиздиги бул нерв клеткаларын жабыркантып коет. Ошондуктан бул биринчи эненин ичинде болот. Ал эми төрөлгөндөн кийин профилактикалык бул ракитке каршы витамин Д'ны биз төрөлгөндүн 3-чү күнүнөн баштап бере баштайбыз. Ошондой эле убагында келип профилактикалык эмдөөлөрдү убагында алуу, көзөмөлдөн өтүү, таза абалда, жогоруда айткандай таза абада сейилдөө, массаж, гимнастика жасоо жана бул тазалыкта үйдүн комфорттуулугу жана эмоционалдыкта комфорттуулугу деп санайм. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жаңы төрөлгөн ымыркайларга кам көрүү боюнча сүйлөштүк. Студияда мейманда педиатр Майрам Серкебаева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.